Ала толук кыргыздары албетте комуздун коштоосунда ырдаган ырчыларга алардын талантына баа берет, колдойт ар дайым. Ошону менен бирге көкүрөк менен көрүп айткан, көкүрөгү менен төгүп айткан Төкмө акындарды дагы абдан баалап келет эмеспизби? Бул улуу өнөрлөрдүн бири. Ооба, биздин сыймыгыбыз десек дагы жаңылышпайбыз. Бизде таңкы конокто Төкмө акын, айым, таланттуу Изат Айдаркулова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Учурашып бериңизчи. Көдөмдү муң каптаса көкүрөктөн ый чыгат. Көңүлүң болсо жайдары көңүлдөн толкуп ыр чыгат. Арба деп калкымаң амандык тилеп жалпыга. Кутту төрдүн замана бүгүн кызың аррандаң айырсуна. Оматка кут ашталып, мынан окуу жылы башталып. Окуучу студент мугалим окуу жайларга баш багып. Океан билим шык кошуп, жаштардын атагы турсун таш жарып. Ким билимдүү болсо кер, ал дүйнөнү турат ою башкарып. Кымбаттуу элим берметим, кызыкка бөлөп жер бетин. Кыйырдан дастан күүсү бар, кыргыздын көрбөйм теңдешин. Тобосу күчтүү элимдин тоолорун кантип селжесин. Маанилүү кептиң издеген макалла кап шербетин. Мартабалуу велганан ошол манасты кантип ой бербесин. Ошол манасты кантип ой бербесин. Азаматсыз. Мына өткөндө эле биздин залкар Төкмө акын агабыз Тууганбай Абдиевдин 80 жылдык мааракеси улуттук филармонияда абдан чоң деңгээлде жыйынтыкталды. Ошондо дагы сиз дагы катышып өнөрүңүздү тартууладыңыз дегендей. Сизде калган сезимдер? Өзгөчө сезимдер болду. Анткени тиги Казактан келген акындардан арасынан тиги жереби тартканыбызда Сара Токтомусова деген аябай асыгып калган эжеке менен жүп болуп калдык. Андан сырткары ошол айтыш мезгилинде эжеке мага өзүнүн шакегин белек кылып кетти. Анан бул өзгөчө болду, мен үчүн өзгөчө күтүлбөгөн белек болду. Ошол. Абдан жакшы экен. Ошол деги эле төкмөлөгөндөргө канча жашыңыздан баштап бир кызыгып калдыңыз? Негизи атекем кичикейимен эле кызым, сен ыр жазганга, кичине бир төгө койгонго жөндөмүң бар. Ошол Төкмө акындыкка аракет кылып көрсөң кандай болот деген бир сунуштарын айтып жүрчү. Анан мен ал кезде жаштык кылып, коюңузчу ата каяктагын айтасыз деп атамды көңүл бурбай койчумун. Анан кийинчерээк ошол акыркы 4-5 жыл аралыгында өзүмдүн кызыгуум артып, айтышка болгон кызыгуум артып, аны өзүм изденип, өзүмчө аракет кылып жүрдүм. Ошол КТРдеги Сармерден долбоорлоруна келип, бир-эки акындар менен айтышып калдым. Андан кийин эле ошол Эмдирбек Иманалиев устатым менен таанышып калдым. Анан таанышып калып, агайда ошол айтыш коомдуктугуна келсең, ошол сабак алып, көрүп, аралашып, анан ошол аракет кылып көрсөң деп өзүнүн кеп кеңешин айтты. Анан ошол агайдын сунушу боюнча келип, ошол айтыш коомдуктугунан сабак алып жатам. 4-5 жылдан бери болгон экен, 4-5 жылдан бери өзүм аракет кылып жатам. Азыркы тапта дагы ошол жерде үйрөнүп жатасыз. Айтыш коомдук фондуна келгениме 1,5 жылдын жүзү болуп калды. Бирок ага чейин деле өзүм изденип, аябай анын үстүнө менин өз кесибим кыргыз филологиясын бүткөм. Анан ошол деле мен үчүн көп жардамын тийгизди деп ойлойм. Канча бир туугансыз? Биз үй бүлөдө 8 бир тууганбыз. 5 кыз, 3 уул. Мен 7-чисимин, менден кийин бир иним бар. Анткени сиздин бир тууган эжеңиз, Нурзат Айдаркулова дагы абдан жакшы ырчы, дастанчы.
Анан баягы бир туугандардан дагы таланттуулар барбы же экөөңүздөрдө? Жок, таланттуулар көп, эми бирок ар кимиси өзүнүн жашоо турмушу менен алып турушуп эле бул чыгармачылыкты баягы эптеген адам жасайт. Негизиче оор түйшүк, анан ошол өздөрүнүн турмушу менен алып турушуп эле жүргөн кезде алар деле таланттуу. Эжекелерим, агаларым ошол айыл жергесинде комуз кружокторду бар, комуз ийримдери. Ошол окуучуларга сабак үйрөтүп келет. Чыгармачылык бул балким ата энелерден, чоң апаларыбыздан, чоң аталарыбыздан калат экен. Сиздерде кандай болгон бул учур? Ата энеңиздерде балким барбы? Бул атам негизи мындай оондорду жазган, сөздөрдү жазган ушундай таланттуу киши. Андан сырткары бул апам жактан дагы тайнелерибиз мындай жамактап сүйлөгөн, ушундай бир өзгөчө бир өнөрдүн ээси болгон. Ошолордон өткөн деп эсептейм. Жакшы. Жакшы. Негизинен баягы шакектеп калбадыңызбы, өзүчө белектеп калбадыңызбы? Айымдардын арасында ушундай бир салт барбы? Же бул жаңы? Жок, негизи салт, андай салт жок. Буга чейин айтыштарда тиги казак менен кыргыз бири-бирине домбурасын белек кылган, же болбосо комузун белек кылган учурларды байкап келебиз. Бирок казактын тарыхында кыз менен кыз айтышкан учур кезиккен эмес экен да. Анан биринчи жолу ошол казактан ошол Саражэ, дагы Анар Жапаркулова деген эжеке келди. Анан ошол 8 акындын арасында 2, анан кыргыз акындар кыздарынан мен болдум. Бирок ошо жереби тартканыбызда, эми жереби деген жереби да. Анан ошол Саражэ менен бирге жүп болуп калдык. Ошодон улам ушундай жакшы жашан болду. Жакшы. Мына ошол айтышты дагы биз көрүп отурдук. Жаш акын, төкмө акын Асылбек Маратов дагы баш байгени утуп алды. Казак туугандардан дагы бирөө келип утуп алды. Байгедагы жакшы коюлган экен. Идрис Айтыбаев дагы абдан жакшы айтышып, көп элдин кол чабуусуна арыздады ал жерден. Элдин арасында турдум да. Элдин арасынан ушундай колдоп коштоп атты. Негизинен жакшы өттү. Анан дагы бир ырдап бербейсизби? Анда ушул эми Тууганбай атабыздын урматына сөздү Тууганбай атабызга таандык. Ону ошол Сыймык Бешекеевге таандык. Кызганыч деген ырды аткарып берейин. Meni suyege erişense
Баракелде. Заманча. Баягы бир эске түшүп кетти. Кайгыга салдың карындаш ай, кары тайган кезде көрүнүп деп. Ырдай езді Жок, өзү мындай го, бир эле ырды ар кайсы адам ырдаса ар кандай баягы угулат экен бизгечи. Анын сыңары сиз ырдаганда бул чыгарманы биз аябай баягы сезимдерге батып, ортодо туруп клип тарта койдук. Замансыз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Анан дагы пландарыңыз кандай? Алдыда койгон пландарыңыз тууралуу кеп калсак? Эми ал кези келгенде айтылсын, анан Кудай буйруса ошол Айтыш коомдук фондунун атайын ошол акындыкты өркүндөтөйүн, өстүрөйүн деп бел байлап келгем. Ошол азыркы күндө ошол устаттарыбыз менен кеп кеңешип, сабагын алып жаткан учурубуз. Мындан сырткары эмне менен алектенесиз? Негизи буга чейин мен Жалал Абад жергесинде Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда иштеп келгем. Анан бул жака атайын ушул акындыкты өстүрөйүн деп келгенден кийин мен башка нерсеге алагды болбостон, ошол көбүнчө убактымды китеп окуп, изденип, айтыштарды көрүп, кыскасы ошол чыгармачылык менен өзүмдү чыгармачылыкка багыштап дегендей. Ошондой көп убактымды ошол китеп окуу менен өткөрөм десем болот. Кайсы китептерди окутасыз? Негизи жакында эле Теңири Манас деген чыгарманы окуп бүттүм, Ашым Жакыпбековдун. Андан кийин азыр тиги айтышта көбүнчө юмор керек болот эмеспи? Азыр Байдылда Сарнагоевдун китептерин аябай кайта окуп аткан учурум. Кудай буйруса ошол Манас китептерди да кайрадан мурдаттан 2-3 ирет окуп чыккан, бирок дагы окуп чыгайын деп бел байлап турам. Абдан жакшы экен. Ошо мындан 12 жыл мурун мен да ошо Теңири Манасты толук окуп чыгып, кайра кайталап, анан китептерден айырмасы башка китептерди окуганда анча болгон эмес, бирок ошо Теңири Манасты окуганда ошо денем дүркүрөп, топ Манасты түш көрүп, ушундай бир башкача эме болгондо, демек бул дагы сизге абдан таасир берет болуш керек. Ошо китептен абдан таасирленгем. Сизге рахмат айталы. Замандын талабына жараша деп коет го. Ал дагы сиздерге бир кандайдыр бир өзүнүн таасирин көрсөтө алса керек. Мисалы, тамаша иретинде өзүңүз кош калбадыңызбы? Тамаша иретинде айтылып калды, жада калса чет тилде дагы айтылып калды. Анын сыңары сизде дагы ушундай кыйынчылык туудурса керек бул нерсе деле. Кыйынчылык болот, бирок тиги өнөгүңдүн айтканына жараша ошол учурда бир нерселерди ойлонуп турасың, кээде мындай күтүлбөгөн жерден ошондой сонун бир ойлор келип калат, а кээде мындай даяр бир кандап жүргөн кокусун бүтүп калса деген ойлор дагы келип калат. Ар кандай болот деп негизи айтышта. Көрүп окуш керек, Биз дагы мына ошол айтышта Идрис Айтыбаевди элдер абдан колдоду деп сиз менен кошо чакырганбыз. Анан Идрис мырза Ошко кетип бүгүнкү эфирге келе албай калды. Саламын айтып коелу ошонусу дагы. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Элибиз аман болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаш таланттуу кыргыздын кызы Иззат Айдаркулова Төкмакын бизде конокто болду.